Хамза Али келечектеги терапевт дарыгери. Пакистандан Кыргызстанга келип, медицина академиясында окуп жатканына 1 жылдан ашты. Студент өлкөгө алгач келгени албетте кыйынчылыктарга кабылганын айтат. Бирок кыргыз элинин меймандос жана ынтымактыгы аны өз мекенинде жүргөндөй сезим калыптанганын белгилейт. Мен билимимди тереңдетүү максатында Кыргызстанга келгем. Бул жакта биз үчүн арзан, ошол эле маалда сапаттуу. Ошондуктан Кыргызстанды тандап алгам. Бирок кээ бир учурда эркектер тарабынан коркутуулар болуп калат. Айрыкча азыркы Афганстандагы абал бизге аябай катуу таасирин тийгизди. Көчөгө чыксак башкача көз караштар менен карагандар көбөйдү. Учурда Ордо калаада билим алган пакистандык студенттерден сырткары чет жактан келгендердин саны көп болуп жатканы айрым шаардыктарды кооптондурбай койгон жок. Мында бир нерсени туура түшүнүү абзел дешет адистер. Араб өлкөлөрүнө сапар алган пакистандык эмгек мигранттары түз каттам жок болгондуктан Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу учууга аргасыз. Мындан уламалардын саны кескин көбөйүүдө. Ал ортодо ички иштер министрлиги чет өлкөлүк жарандардын студенттердин арасында Кыргызстандын эрежелерин сактоо жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Республика аймагында жашаган чет өлкөлүк жарандардын анын ичинде жогорку окуу жайларда окуган студенттердин арасында келген өлкөнүн эрежелерин сактоо жөнүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бүгүнкү күнү Кыргызстан аркылуу Перс булуңундагы өлкөлөргө бара жатышкан Пакистан Ислам Республикасынын жарандарын алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин алып барылууда. Алар менен маектешүүнүн жүрүшүндө мыйзамдуулукту жана келген өлкөнүн жүрүм-турум эрежелерин сактоо, санитардык эрежелерди так аткаруу керектиги эскертилди. Кыргызстандын конокторуна зарылчылык болбосо мейманканадан жана ижарага алган үйлөрүнөн чыкпоого сунушталууда. Анын үстүнө Кыргызстанга келген ар бир чет өлкөлүк жаран коронавируска каршы ПЧР анализи боюнча тастыктаманын негизинде кирет. Анан албетте вакцина алгандыгы тууралуу сертификат. Август айынан бери 10 миңден ашууну жаран Пакистандан Кыргызстанга келип кетсе, алардын биринен да коронавирус тастыкталган эмес. Бүгүнкү күндө мына 109 учур катталды деп атпайбыз. Бүгүнкү күндө чет өлкөлөр тараптан 2020 жылдын 18 мартынан бери бүгүнкү күнгө чейин 1% ошо сырткы граждандардан жуккан катталды. Бирок бүгүнкү күндө ошо Пакистан, Бангладеш жана башка мыногу Азия өлкөлөрүнөн келгендердин бүгүнкү күндө ПЦР мындай коронавирус менен ооруп калган жарандар бүгүнкү күндө жок. Акыркы 2 айда туристтик виза алган пакистандыктардын саны 7,5 миңдей. Баары тең улуттук коопсуздук органдары аркылуу текшерилген. Белгилей кетсек, учурда дипломатиялык жана кызматтык виза берүүнү кошпогондо Ооганстандын жарандарына убактылуу чектөөлөр бар. Салбат Эркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.